Бул көпчүлүккө белгилүү айтылуу Моссовет. Акча алмаштыруу жайлары көчө бойлото жайгашкан. Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнөн тартып, булуң бурчтарына чейин жүздөгөн акча алмаштыруу жайлары бар. Бирок айланып келип, алардын баардыгы акчасын Моссоветтен алмаштырышат. Кээ бирлери бул жерди валюта курсу аныкталуучу акча алмаштыруу бизнесинин борбору деп да аташат. Эң көп акча жүгүртүлгөн так ушул район. Бул жакка 20 жылдан ашуун убакыттан бери ар дайым керектүү суммадагы акчаны таба алышына ишенген ири кардарлар да келишет. Каалагандай көлөмдөгү, башкалардан айырмаланган курс менен да акча алмаштыруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Моссовет эмне? Моссоветте жана валютаны саткан, жана валютаны сатып алам деген кишилер бар, жолугушат. Бирок кез-кезде алар деле кээде мыйзам бузууларга барат да. Аны биз танбашыбыз керек. Анда учурлар да катталып келатат. Бирок Кудайга шүгүр, азыр бүт баары жакшы, ситуация туруктуу. Менимче ошо обменщиктер менен ассоциация обмендик бюро менен да байланышып турабыз, алар менен да иш алып барып турабыз. Валюта курсу рыноктун өзүнүн ыкмалары менен же мисалы акча алмаштыруу пункттарында тигил же бул валютанын басымдуулук кылышы менен өзгөрүп турат. Мындай учурда Улуттук банк пайда болгон дисбалансты жоюу, кырдаалды турукташтыруу үчүн колдоо көрсөтүү максатында рынокко валюталык интервенция түрүндө чыгып турат. Улуттук банк акча термелүүлөрдү жөнгө салат, бирок кейгилишпейт. Конечно, могут быть. Албетте, кыска мөөнөттүү өйдүлдүү болуусу, термелүүсү мүмкүн. Бул эми рынокто. Муну биз экономикабыздын негизи кылып өзүбүз тандап алганбыз. Кыргыз сому башка өлкөлөрдүн валютасына салыштырмалуу туруктуу валюта бойдон калууда. Сомдун курсун туруктуу кармалышынын себептеринин бири Кыргызстанда сом киргизилген алгачкы 1993-жылдардан баштап эле өзгөрүлмөлүү валюталык режим тандалып алынгандыгында. Ошол үчүн биздин улуттук акчабыз сырттагы валюталык шокторго дагы ийкемдүүрөөк болуп туруштук бере алат. Казакстандын теңгеси 180ден 350ге чейин түшүп кеткен 1-2 күнүн ичинде. Биз колубузда болгон бүт акча кредит саясат куралдарын колдонгонбуз, интервенция жасаганбыз. Башка да куралдарын колдонгонбуз. Бизде сом деле түшкөн жок да. Биз ушул эмелерден өткөнбүз, этаптардан. Ушундай дагы бир кандайдыр дагы бир ушундай окуялар пайда болсо, биз дагы ошолорго туруштук бергенге даярбыз ар дайым. С момента введения национальной валюты Улуттук валютабызды киргизгенден баштап сом болжол менен 16 эсеге өзгөрдү. Кандайдыр бир ири цифрада угулушу мүмкүн, бирок биз сомдун эң көп өзгөргөнү алгачкы жылдарга таандык болгонун түшүнүшүбүз керек. Ал учурда административдик экономикадан рынок шартына өткөнбүз да. Ошол эле Россия Федерациясы менен салыштырсак, ошол эле убакытта рубльдин курсу 50 эседен көп өзгөрдү. 2015 жана 2016 жылдын башында Борбордук Азия мамлекеттеринин улуттук валюталары үчүн кыйла оор мезгил болду. Коңшу өлкөлөрдүн акчасы Америка долларына карата куну бир кыйла түшүп, арзандап кеткен. Өзгөчө коңшу Казакстандын теңгеси. Ага караганда сом арзандаса да, бирок башкаларга салыштырмалуу 2 эсеге түшпөй кармалып турду. Россия мигранттар үчүн эбегейсиз чоң рынок. 2015 жылы батыштын санкциялары, анын үстүнө мунайга болгон баанын кескин төмөндөшү бул энергетикалык ресурстарды өндүргөн өлкөлөрдүн экономикасына катуу сокку болду. КМШ өлкөлөрүнүн валюталары рубльдин артынан улам биринин артынан бири кунун жогото баштаган. Бул Россияда иштеп жүргөн эмгек мигранттардын акчаларына да таасирин берип, алардын Кыргызстанга акча которуулары кескин азайган. Анткени мурда 1,5 сом турган рубль азыр 1 сомго барабар болуп калды. Бирок акырындык менен абал кайрадан түзүлө баштады. На формирование курса играют ожидания. Валюта курсунун түзүлүшүнө рыноктун катышуучулары, калктын күтүүлөрү, чет өлкөлүк валютадагы чогултулган, үнөмдөлгөн акчанын көлөмү таасир этет. Мындан тышкары Кыргызстан акча которуулардан да көз каранды болгону жашыруун сыр деле эмес. Бул жагынан накталай акчанын курсу, накталай рынокто алсак, акыркы жылдары акча которуулардын азайышы накталай акча валютасынын суроо жана сунушун чагылдырып турат. Өткөн жылдын экинчи жарымынан бери акча которуулардын 20% жакын өсүшү байкалды. Мунун баары албетте сомдун стабилизациясына алып келди. Сырткы факторлорго, валюталык шокторго карабастан биздин улуттук валютабыз туруктуулугун сактап келүүдө. Коңшу мамлекеттердеги болуп жаткан экономикалык кескин толкундоолор биздин экономикага жана валюта курсуна таасирин бербей койбойт.
Биз менен экономикасы тыгыз байланышкан Россия менен Казакстандагы валюта курсунун өзгөрүшү бизге түз болбосо да кыйыр түрдө экспорттук, импорттук, экономикалык алакалар аркылуу таасир берет. Для того, чтобы приспосабливаться к тем изменениям, которые там происходят, мы должны реагировать. Башка өлкөлөрдөгү өзгөрүүлөргө ыңгайлашып көнүп кетүү үчүн биз дароо реакция кылышыбыз керек. Бул деген албетте валюталык курс аркылуу болот. Мунун өзү бизде механикалык түрдө бир байланыш бар дегендик эмес. Россияда болгон нерсе автоматтык түрдө бизде да сөзсүз болушу кажет эмес. Ал жактагы өзгөрүштөргө карап, биздин аракет ошого жараша болуш керек. Рынок дагы реакция кылат. Акыркы жылдарды, өзгөчө 2015-жылды алсак ушундай болгон. Россиялык рубль жана теңгенин динамикасы бир тараптан аталган өлкөлөрдүн операция жүргүзгөн товардык сырьёлук позициялары менен аныкталса, экинчи тараптан Россия Федерациясына болгон санкциялык кысым сыяктуу саясий факторлор менен да аныкталган. Мунун бардыгы албетте бизге да таасирин тийгизди. Ошол эле учурда Кыргызстан мындай кырдаалдарда өз позициясын сактоого тийиш экенин да түшүнүп турабыз. Башкача айтканда, мунайга болгон баалар бизге түздөн-түз таасирин тийгизбеши керек. Ошондуктан 2015-жылкы сомдун динамикасы рубль менен теңгеге салыштырмалуу айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө тарых өзү көрсөттү десек болот, Улуттук банк туура максат көздөп, ал максатына жетти. Көз карандысыз эксперт айткандай, ал убактагы Улуттук банктын инфляцияны ооздуктоо үчүн аракеттери туура болгон. Негизинен мамлекеттин финансылык регулятору өз милдетин, банк секторун көзөмөлдөөнү жакшы жүргүзүп келатат дешет адистер. Бул инфографика көрсөткөндөй, Кыргызстандын улуттук валютасы жүгүртүүгө киргизилген күндөн бүгүнкү мезгилге чейин өзүнүн туруктуулугун сактап келатат. Сом акыркы 6 жыл аралыгында КМШ аймагындагы туруктуу валюталардын бири бойдон калууда.